Балыкчы шаарында жайгашкан Ысык көл индустриалдык колледжине студенттерди кабыл алуу 15-июлдан тарта башталат. Колледжде окутуу 9-класстын жана 11-класстын базасы менен жүргүзүлөт. Окуу жайда окугандар 11-класс менен 1 жыл 10 ай, ал эми 9-класстын базасы менен 2 жыл 10 айда эле дипломго ээ болуп, алган адистиги боюнча иштей башташат. Кабыл алуу акыркы 3 жылдан бери онлайн форматта жүргүзүлүүдө. Система абитуриенттердин өздүк документтерин, башкача айтканда өзүн өзү тастыктоочу документтер жана билим деңгээлинин тастыктоочу документтери кабыл алынат. Ал документтер бүтүндөй бир система аркылуу кабыл алынат дагы, эч кандай коррупцияга жол берилбейт. Себеби ар бир абитуриент келип өзүнүн документтерин өзү тапшырат дагы, жарандык идентификациядан өтөт. Система орто билиминин бааларын эсептеп чыгат дагы, бюджеттик негизде жана контракттык негизде система бөлүштүрөт. Ушул жаңылануунун баары Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан түзүлгөн система аркылуу жүргүзүлүүдө. Колледжди бүтүрүп чыккандарга атайын иш орундары менен камсыздоо жагы да каралган. Мында студенттер заманбап жатакана, ашкана, электрондук китепкана менен камсыз болушат. Ал эми бюджеттик негизде педагогикалык багытта окуган отличник студенттерге 1440 сом, башка багыттагыларга 720 сом стипендия берилет. Биздин окуу жайда бардык окутуу технологиялары, каражаттары заманбап өндүрүшкө ылайыкташтырылган үчүн акыркы 4 жылдан бери бүтүрүүчүлөрүбүз 77%га жумуш орду менен камсыздалып келатат. Биз Балыкчы шаары гана эмес, Ысык көл областы, Кочкор району, Кемин району, Жумгал райондорунда дагы өзүбүздүн социалдык өнөктөштөрүбүз, иш берүүчүлөрүбүз менен иш алып барып келүүдөбүз. Алар бизге жумуш ордунда окутуу формасы боюнча мурдагыдай заказ берүү менен өздөрүнүн жумушчуларын бизден окутуу менен жумушту көбүн эсе ошол иш берүүчүлөр камсыздап берип атышат да. Ар бир адистик боюнча практикаларды өткөрүүнү окуу жай өз мойнуна алып, чет өлкөлөр менен да келишимдер түзүлгөн. Анын негизинде окууну ийгиликтүү окуп, өзүн эң мыкты деңгээлде көрсөтө алган студенттер каникул учурунда келишимдик негизде чет жерден иштеп, тажрыйба алып келишүүгө да жетишүүдө. Туристтер тейлөө жана туристтик комплекстерди уюштуруу тейлөө адистигин тандагам. Ошол жерде 2 жыл профессионал жерде окудум, а 1 жыл болсо 10-11 базасында окудум. Бизде мисалы практикага кетип аттык бул жерден. Белтам, Чоктал көп жерлерди көрүп келдик десем болот. Үйдө жактан теориялык сабактарды алдык. Бул жерден алардын практический жерде укреплять эттик десем болот да. Мыякты 3 жыл окуп бүткөндөн кийин бюджеттик жагында окугандан кийин 1 жыл отработка кылып беришибиз керек да. Ошону биз Турциядан кылып келсек болот. То есть меморандум бар да, ошо отельдерге барып, ошол жакта барып 6 ай же 1 жыл иштеп келсек болот. Ошо жакында Анкарага кеткен табыз. Анкара деген отель бар ошол жака. Ага рабочий виза ачылат. Ошо рабочий визаны күтөбүз. То есть туристтик мисалы жөн эле эс алууга барсаңыздар, аяка безвизовый режимда, а иштеген барса аяка уже рабочий виза керек, ошону күтүп жатабыз азыр. Башында кээ бирлердики доллар менен, кээ отелдер, кээ бирлердики лира менен. Биздики 20 лирадан өйдө деп кетти. Барып келгениң бүт билетти, жашоо, то есть проживанияны, питанияны ошо работодатель берет жактагы. Анын баары ошо ичине кирет, 30 000 төлөйсүң, рабочий визаңды ачып беришет, жумушта беришет, то есть баарын даярдап анан биз жиберишет аяка. Кошумчалай кетсек, бул окуу жайы 1979 жылы ошол кездеги Рыбачи шаарында Фрунзедеги курулуш техникумунун филиалы, 86 жылы Рыбачи курулуш техникуму, 89 жылы Ысык көл индустриалдык техникуму, 2008 жылы Ысык көл индустриалдык педагогикалык колледжи болуп түзүлгөн.